Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн биздин Куршап айылыбызда жакшы бир самалыкка күбө болуп олтурабыз. Тактап айтсак, Куршап айылында аз камсыз болгон бир үй бүлөгө чакан ишкана ачылуу алдында турат. Кувейт өлкөсүнүн Астафа коомдук бирикмесинин жамааты тарабынан аз камсыз болгон бир үй бүлөгө сүт азыктарынан даярдалуучу чакан цех ачылуу алдында турат. Цех менен кирип таанышсак, бул жерде сүт азыктарынан быштак жана сыр өндүрүлүп чыгарылат экен. Жана кыргызда жакшы сөз бар: эгер бирөөгө жардам берем десең, колуна балык бербей, кайырмак бер, отун бербей, балта бер дейт. Мына ошонун сыңарындай бүгүн бир үй бүлө колуна кайырмак алып, колуна балта алып, өз алдынча бир жумуш баштоого, өз алдынча киреше табуунун алдында турат. Бул жерде заманбап технология, ушул сыр өндүрүүчү жана быштак өндүрүүчү. Бул жерде ушул өндүрүлгөн продукцияларды сактоого жаңы муздаткыч чакалары менен, кыскасы бир үй бүлөнү ушул күнүмдүк оокат азыгы менен камсыздаса болгудай цех чакан. Демөөчүлөрдөн Аллах ыраазы болсун, жана кайрымдуу инсандарыбыз көп болсун. Азыр ачылуу аз эми болот, демөөчүлөрдү күтүп атабыз. Мына ушундай. Мына туугандар, бул чакан цехибиздин ачылышын жасап кетишти. Эже, саламатсызбы? Кандайсыздар? Жаңы жумуш орнуңуздар менен, жаңы цехтин ачылышы менен куттуктайбыз. Кандай сезимдер болуп атат? Жакшыбы? Жакшы. Толкундан бүтө албай атасызбы? Рахмат, куттуу болсун, берекелүү болсун. Ушул сиздерге кызмат кылып, ушу менен элдерди жакшы азык-түлүк менен, быштак, сырлар менен Куршап элин камсыздай бериңиздер. Ийгилик сиздерге. Жакшы туруңуздар.